50 бөлүм. Теңирдин Бабыл жөнүндө жана Каздимдердин жери жөнүндө Жеремия пайгамбар аркылуу айткан сөзү. Элдер арасына жар салгыла, кабарлагыла, туу көтөргүлө, жарыялагыла, жашырбагыла, айткыла. Бабыл каратылып алынды, бел маскара болду. Меродах талкаланды, анын буркандары маскара болду. Анын жасалма кудайлары талкаланды. Анткени түндүктөн ага каршы эл көтөрүлүп чыкты. Ал анын жерин чөлгө айлантат. Ошондо ал жерде эч ким жашабайт. Адам да, мал да жашабайт. Баардыгы ал жерден чыгып кетишет. Ошол күндөрдө, ошол мезгилде дейт Теңир, Ысрайыл уулдары Жүйүт уулдары менен бирге келишет. Алар өздөрүнүн Кудай Теңирин ыйлап жүрүп издешет. Сионго баруучу жол жөнүндө сурашат. Ал жолду карап жүргүлө, унутулгус, түбөлүктүү келишим менен Теңирге кошулалы дешет. Менин элим адашкан койлордой. Анткени аларды койчулары жолунан адаштырып, тоолорго кууп жиберишти. Алар тоодон тоого, адырдан адырга тентип жүрүштү. Өздөрүнүн жаткан жайын унутуп коюшту. Ошондо таап алгандардын баардыгы аларды жеп коюшту. Алардын душмандары биз күнөөлүү эмеспиз, анткени алар чындыктын турагы болгон Теңир алдында, өздөрүнүн ата-бабаларынын үмүтү болгон Теңир алдында күнөө кылышты дешти. Бабылдын чөйрөсүнөн качкыла, Каздимдердин жеринен кеткиле, койлордун алдында жүргөн текелердей болгула. Анткени мына, мен Бабылга каршы түндүк черинен улуу элдердин калың тобун тургузуп алып келем. Алар ага каршы тизилип, аны каратып алышат. Алардын жебелери мыкты аскерлердин жебелериндей болуп, кур каптайт. Ошентип, Каздим жери олжо болот. Аны кыйраткандар тоюшат дейт Теңир. Анткени силер менин мурасымды талап тоногондор, кубандыңар, шаттандыңар, кубанычтан чөптүн үстүндөгү муузодой секирдиңер, согуш аттарындай азынадыңар. Силердин энеңер катуу уятка калат. Силерди төрөгөн аялдын бети кызарат. Ал элдердин келечеги чөл, какшыган жер, ээн тала. Теңирдин каарынан ал эч ким жашабаган жерге айланат. Ал жер бүт бойдон ээн калат. Бабыл аркылуу өткөн ар бир адам анын башына түшкөн мүшкүлдү көрүп, таң кала ышкырып өтөт. Бабылдын тегерегине карата тизилгиле, жаа тарткандардын баары аны аткыла. Жебеңерди аябагыла. Анткени ал Теңирге каршы күнөө кетирди. Ага каршы туш-туштан кыйкыргыла. Ал колун көтөрдү, анын негиздери кулады. Анын дубалдары кыйрады. Анткени бул Теңирдин жазасы. Андан өчүңөрдү алгыла. Ал силерге кандай кылса, силер дагы ошондой кылгыла. Бабылда үрөн сепкенди да, оору жыюу убагында оро коргонду да жок кылгыла. Кыйратуучу кылычтан корккон ар бир адам өз элине кайтсын. Ар ким өз жерине качсын. Ысрайыл чачылган кой. Аны арстандар кууп жиберди. Адегенде аны Ашур падышасы мүлжүдү. Бул акыркы Бабыл падышасы Небухадоносор болсо, анын сөөктөрүн талкалады. Ошондуктан Ысрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт. Мына, мен Ашур падышасынын жерин кандай жазаласам, Бабыл падышасын жана анын жерин да ошондой жазалайм. Ысрайылды өз жайытына кайра алып келем. Ал Кармел тоосунда жана Башан өрөөнүндө жайылат. Ал Эпрайым тоосунда жана Гилатта тоюнат. Ошол күндөрү, ошол мезгилде дейт Теңир, Ысрайылдын айыбын издешет, бирок анын айыбы жок болуп чыгат. Жүйүттүн күнөөсүн издешет, бирок күнөө табылбайт. Анткени мен өзүм тирүү калтыргандардын күнөөсүн кечирем. Мератайым жерине каршы, Пекоттун тургундарына каршы чык, кыйрат. Алардын артынан баардыгын кыр дейт Теңир. Мен сага эмнени буйрук кылсам, ошонун баардыгын жаса. Жер үстүндө согуштун дабышы жаңырат. Чоң кыйроо болуп жатат. Бүткүл жердин балкасы кандай талкаланды, кандай кыйрады. Элдердин арасында Бабыл кандай үрөй учураарлык болду. Мен сага тор жайдым, Бабыл. Сен аны алдын ала көрө билбей, ага түшүп калдың. Сен түштүң да кармалдың. Анткени Теңирге каршы чыктың. Теңир өзүнүн сактагычын ачып, андан өзүнүн каар толтурулган идиштерин алып чыкты. Анткени Себайот Кудай Теңирдин Каздимдердин жеринде иши бар. Ар тараптан ага каршы келгиле. Анын кампаларын ачкыла. Аны боолорду тебелегендей тебелегиле. Аны таптакыр жок кылгыла. Андан эч нерсе калбасын. Анын баардык өгүздөрүн өлтүргүлө. Алар союлууга кетишсин. Аларга кайгы. Анткени алардын күнү келди. Аларды жазалай турган мезгил келди. Сивондо биздин Кудай Теңирдин өч алуусу тууралуу
Теңирдин ибадатканасы үчүн өч алуусу тууралуу кабарлаш үчүн Бабыл жеринен качып кутулгандардын үнү угулуп жатат. Бабылга каршы аткычтарды чакыргыла. Эч ким качып кутулбаш үчүн жаа тарткандардын баары анын тегерегине кошуун болуп жайгашсын. Ага өз иштерине жараша тиешесин бергиле. Ал силерге кандай кылса, силер да ага ошондой кылгыла. Анткени ал Теңирге Ысрайылдын ыйыгына каршы чыкты. Ошон үчүн анын уландары өзүнүн көчөлөрүндө өлөт. Ошол күнү анын баардык жоокерлери кырылат дейт Теңир. Мына, текебер, мен сага каршымын дейт Себайот Кудай Теңир. Анткени сенин күнүң келди. Сени жазалай турган мезгил келди. Текебер мүдүрүлүп чыгылат. Аны эч ким тургузбайт. Анын шаарларына от коем. Ошондо ал от анын айланасындагынын баардыгын жалмайт. Себайот Теңир мындай дейт. Ысрайыл уулдары Жүйүт уулдарындай эле эзилди. Аларды туткунга алгандар аларды бек кармап турушат. Кое бергилери келбейт. Бирок алардын куткаруучусу күчтүү. Анын ысымы Себайот Теңир. Өлкөгө тынчтык бериш үчүн, Бабылда жашагандарды калтыратыш үчүн алардын ишин Теңир өзү талдайт. Каздимдерге каршы кылыч дейт Теңир. Бабылдын тургундарына, анын төрөлөрүнө, анын даанышмандарына каршы кылыч. Төлгөөчүлөргө каршы кылыч. Алар акыл эстен ажырашат. Анын аскерлерине каршы кылыч. Алар талкаланышат. Анын аттарына, майдан арабаларына, анын ичиндеги элдердин баарына каршы кылыч. Ошондо алар аялдардай болушат. Анын кенч байлыгына да каршы кылыч. Алар таланып жок болот. Анын суулары какшып калсын. Алар какшыйт. Анткени бул жер буркандардын жери. Алар өздөрүнүн эң коркунучтуу жасалма кудайларынан эс акылдан ажырашат. Ошондуктан ал жерде талаа жырткычтары менен чөөлөр жайланышат. Ал жерде төө куштар жашашат. Мындан ары ал жерде түбөлүккө эл жашабайт. Ал жерге укумдан тукумга эл көчүп барып отурукташпайт. Кудай Содом менен Аморду жана ага кошуна жаткан шаарларды кандай кулатса дейт Теңир, бул жерде да эч ким жашабайт. Адам баласы токтобойт. Мына, түндүктөн эл келе жатат. Улуу эл жер кыйрынан көп падышалар көтөрүлүп келе жатат. Алардын колдорунда найза менен жаа. Алар таш боор жана ырайымсыз. Алардын үнү деңиздей гүрүлдөйт. Бабыл кызы, сени менен салгылашыш үчүн аттарга минип, бир кишидей тизилип, зуулдап келе жатышат. Бабыл падышасы алар жөнүндө кабар укканда эмне кылаарын билбей калды. Ал кайгыга батты. Толгоо тартып жаткан аялдай кыйналды. Мына, ал Иордан дарыясынын баш жагынан арстандай болуп, чептүү турак жайларга чыгып келе жатат. Бирок мен аларды ал жерден шашылыш кетүүгө мажбур кылам. Ким тандалган болсо, аны ошого ишенип тапшырам. Анткени мага ким тең келет? Менден ким жооп талап кылат? Кайсы койчу мага каршы чыгат? Ошондуктан Теңирдин Бабыл тууралуу чыгарган чечимин, анын Каздим жери тууралуу ниетин уккула. Чындыгында, аларды койлордун ичинен эң алсыздары сүйрөп кетишет. Чындыгында, алардын турак жайлары ээн калат. Бабылдын каратылып алынышы жөнүндөгү кабардан жер солкулдайт. Элдер арасында өкүрүк угулат.